Салам достор, биздин каналга жазылыңыздар. Башкалар көрсөтпөгөндү биз көрсөтөбүз. Алахан Кимсабаевичке сөз берип коелук, 1 минут. Операторлар айтат, ол үйдүн конунда турсаңыз жакшы болот. Ассаламу алейкум, урматтуу агалар, апалар, эжелер, жигиттер, кыздар. Баарыңыздардын бүгүнкү майрамыңыздар, дастурханыңыздар кут болсун. Мен жана келип, Эмил мырза мындай бир иш-чара болуп атат. 6-чы жолу чакырылып атат. Биздин дагы өзүбүздүн чакырылышыбыз бар. Ошол жерге келип, бир кесе чай ичип, наныбызды тийип кетиңиз дегенден келдим. Чакырганыңыздарга терең ыраазычылык билдирем, рахмат айтам. Жанатам, бери сөзүңүздөрдү угуп атам. Кандай максатта куралган, эмне иш-чараларды көрүп атасыздар, алдыда кандай иш максаттарыңыздар бар, ошолордун баарын кут кылсын дейм мен. Негизи урук деп ураан чакырбай, улут деп ураан чакырганыбыз жакшы болот, негизи. Анан өзү негизи мындай элбиз да биз, кичине казан кайнап туруп эле анан ушундай болуп атыптыр десе анан жанагындай кыйкыра беребиз да. Bir uruğunu aytıp alıp kıyıkıra veriyoruz. Mınday kılalı. Ulut dep kıyıkıralı. Ulut dep kıyıkıralı. Sebep ulut bolboy. Hiç kaçat, hiç bir uruğ aman bolboy. Bizden güçüyüz birimdikte. Bizden güçüyüz Allah Teala şunday olup, har kimde har kanday kılıp jarattım deydi. Bölök bölök bölünüş için emes deydi. Biri-biriňerdi jakşylap taanıp, sıylaş üçün deydi. Ошон үчүн кыргыздар бар, казактар бар, өзбектер бар, орустар бар. Ушулардын баарын бири-бириңиздерди тааныш үчүн жараттык дейт да. Ошону биз эске алышыбыз керек. Биздин касиеттүү кыргыз элибиз бир атанын, жанатам бери айтып атат, бир атанын балдары деп. Баарыбыз бир атанын балдарыбыз. Баарыбыз бир атанын балдары. А эгер кыргыздар менен дүйнө жүзүн бириктирип койгон болсок, алар менен дагы бир атанын Адам алейхисаламдын балдарыбыз. Мына ошону бекем кармаганды бизге Аллах насип эткен болсун. Тапканыбыздарга береке болсун. Мына кече жакында эле улуу айтты, кичүү айтты, 3-чү айтты өткөрүп анан ушул иш-чара болуп аттыр. 30 күн кармаган оразобузду Аллах кабыл кылган болсун. Ооз ачар мезгилдеги тилеген тилегиңерди мен өзүм берем деген Аллах субханала тааланын уадасы бар. Ошондогу апалардын ак тилектери кабыл болсун. Балдарына, кыздарына, неберелерине берген тилегиңиздер, апалар, сиздердин бала үчүн ата менен эненин дуасы бул түз барат дейт. Ошондо барлык жакшы каалаган тилегиңиздер кабыл болгон болсун. Тапканыңыздар ушундай дастуркондорго жайылсын, жакшылыктарга, тойлорго буйурсун. Мына ошол аксакалдар менен биз бир аз сүйлөшүп отурдук. Менин момунча неберем бар, момунча кызым бар, балам бар, баары Россияда дегенден bir kuyum çay da ötkön jok muna жүрөккө. Bir kuyum çay ötkön jok. Biz сыймыктануу менен айтып калдык. Ошол жакта жүрөт, ошол жакта иштеп атат деп. Бирок кандай болуп жүрөт? Эмне болуп жүрөт? Алар кандай болуп келет? Ким болуп келет? Кудайдан башка эч ким билбейт. Биз ушул жерде отурган абалар, апалар ушундай жараткандан тилейли, сурайлы. Ошолордун алты саны аман, ойноп күлүп, тапкандарыңга Аллах берекесин берип, жадырап, жайнап, биздин кучагыбызга толуп, момундай бир шыйпаң тола турган эмес, бүтүндөй аян тола тургандай болуп топтолгонду Аллах насип эткен болсун. Жакшылык күндөрдү буйурсун бизге, ар кандай бөөдө кырсыктардан, апааттардан өзү сактаган болсун. Ынтымагыбыз мындан ары карай күчөй берсин. Мына күрөшөбүз деп турган, аразага түшүп аткан азаматтарга темир билек балбандардан болуңуздар. Бирок ошол күчтүн баарын адилеттүүлүк үчүн, чындык үчүн, акыйкат үчүн гана жумшагыла. Эч кандай шайтандын, напсынын азгырыктарына жумшагандан Аллах өзү сактаган болсун. Мына ушундай бир аксакалдарыбыз бар, апаларыбыз бар, биздин бактыбыз бар, келечегибиз бар. 7-чи, 8-чи, 9-чу, 10-чу болуп чакырылып ушул жерде жыйналып аткан мезгилдерде бүгүнкү күндө арабызда жок, ар кандай иштер менен жүргөн, бизден сыртта жүргөн азаматтарыбыз, жигиттерибиз, аксакалдарыбыз арабызга келип кошулганды каалайлы. Майрам куттуу болсун, жакшылык менен өтсүн, күчтүүлөр алсын,
Себеп ал жерде кугулук жарашпайт. Ал жерде соттор калыстар. Кыргыз сотунан үлгү албагыла. Бир жака тартпагыла. Анан бүткөндөн кийин баланчы тартып койду, себеби өзүнүн көчөсүнөн болот. Себеби тагасынын баласы экен, бөлөсүнүн абасы экен деген сыяктуу сөздөрдөн алыс болуп, азыркы жетекчилерден үлгү албагыла, үлгүнү мына биздин аксакалдардан алгыла. Мына ушул абалардан алгыла, ушул жаштарга кайрылаарым, ушул күчтүүңөр алгыла, дайым алып жүргүлө, эч качан алдырбагыла. Асманыбыз ачык болсун, келечегибиз кең болсун, жакшылыктарда жолугушуп жүргөндү Аллах насип эткен болсун. Бар болуңуздар, рахмат. Куттуу болсун. Агыда бөжөйлөрдүн тойу, кыргыздын тойу. Рахмат, куттуу болсун, рахмат баарыңызга. Рахмат Азамат Зулаевич. Биздин маариге кетип катышкандыгыңыздын жөнүндө. Конституцияда жазылып турса, Кыргыз Республикасынын президенти Конституциянын кепили деп, ошол кепил өзү кепил боло албай атса, анан ушу общественный иште иштеген киши кепил болуп береби бизге? Эмне максат менен келип ушул мыйзамды тез алып отурбасак, как воздух и вода нужны деп атабыз бул жерде. Туура, ошондой болушу мүмкүн. Воздух менен вода башка жакта, урматтуу аксакалдар. Эгер ошол воздух кандай булганган болсо, омбудсмениңиз андан 5 беттер булганат. Адам укугун коргойт деп атабыз. Кимге көз каранды болот? Президенттин администрациясына көз каранды болот. Мына Аманбек Карыпович мага капа болбосун. Бул жерде отуруп депутаттын укугун тебелеп, тепсеп 4 жыл бою ушул тебелендин үстүндө келген киши, азыр администрациянын башчысы, ушу кишиге баш ийет кийин. Депутаттын мыйзамда көрсөтүлгөн укугун эч ким эч кандай кыйшаюусуз берет. Депутатка комментарий бергенге укугу жок деп көрсөтүп турат. Телекомпаниянын президенти катарында он лично выбирал, кого можно пускать по эфиру, а кого надо выкинуть отсюда. Вот главный правозащитник. Президенттик шайлоо мезгилинде да айтпадымбы? Бул көч Атамбаевдин көчү. Бул көчтү улантып кетем деп убада бергендиги үчүн гана Жээнбеков баратат. 27 жыл эгемендик тарыхында эки ооз өзүнүн пикирин айтпаган азаматтан эмнени күтөсүңөр деп айтпадымбы? Анда да силер да укпайсыңар, эл да укпайт. Баягы бир жылтыраган нерсенин аркасынан чуркап кеткен шайлоо болду да бул. Ойлонбойт да. Бул кандай адам эле, бул кандай жолго алып барышы мүмкүн деген суроону койбойт. Кете берет чуркап алып аркасынан. Мен мисалы кыргыз журтчулугубуз ушунчалык таң калып аткан болсо, мен таң калбайм, себеби мен муну алдын ала айткам. Бул Атамбаевдин сызган сызыгынан кылдай кыйшайбайт. Кылдай кыйшайган күндөн баштап, соке, досум, ордуңа коюп коем деп айтпадыбы. Аппараттын жетекчиси болуп Фариттин келиши, Ниязовдун келиши, бул деген сөз, анын эки жагынан тең кысып, түп-түз жол менен гана жүргөнгө. Ал мондай бир жасап жакшынакай кылып койгон бир куурчак болуп олтурат. Эмнени жазып берсе ошону окуйт, эмнени айтса ошону жасап коет. Ошого ыраазы. Себеп адам ичиндеги көкүрөгүндө баягы кайнап буркан шаркан түшпөгөн киши ушул олтурганына, аксакал деп урматтап койгонуна, төргө олтургузуп койгонуна абдан бактылуу болуп олтура бергенге ыраазы болгон киши. Бунтарь деп коет. Көкүрөгүндө бир нерсе шакардай кайнап, атылып чыкпагандан кийин ага баары бир. Ага тек гана төрдө олтурса, жакшынакай кылып сылап сыйпап койсо, ошого ыраазы. Көрүп атпайсыңарбы? Чачты укмуш жасаганды үйрөндү. Менимче күн эрте менен жасаттырып анан кийин чыгат. Эмне өзгөрдү? Чач өзгөрдү. Бул эки кадр тең Акаевдин мезгилинен бери эле келатат. Экөө тең Акаевдин мезгилинен бери келатат. Айрыкча Фарид бул баягы 2005 жылдагы март төңкөрүшүнүн чыгышына бирден бир себепчилердин бири. Себеп баягы маалыматты Акаевдин жанакы саясаттарын жүргүзүүгө аябай олуттуу салым кошуп келген азаматтардын бири. Абдилсегизбаев деген азамат бар. Мына ошол уламдан улам КТРдан чыгып барып, жалган жашыктын баарын төгүп олтурушуп, элдин көтөрүлүп кетишине ушулар түздөн түз салым кошкон. Тырмакчанын ичиндеги азаматтар.
Бул кадр жүрүшүнө эч качан таң калбаш керек. Эртең бирси күнү дагы жанагы оң жактан сол жактан ырылдап чыккандарга айтып коеюн. Көз ачыктык кылып атат деп. Көрөсүңөр, аман болсок көрөбүз. Мына ушул кылдай кыйшайбай ушул саясат менен кетет. Ага бир себеп. Минскиде жолугушканда КТР менен ЛТР жанагы энеси эгиз төрөгөндөй сүйүнүшпөдүбү? Кийген костюму жарашканын караңыздар. Калган президенттер суктануу менен карап отурду деп бир күйөөгө чыга турган кыздай кылып макташпады баягы. Уят бул. Кыргыз мамлекеттик телекомпаниянын деңгээлинде ушундай деп сүйлөп отуруш. Калган президенттер эмнесине суктанып карап отурушту. Костюму жарашты дейт. Сөзсүз түрдө алдындагы досунан кийин ар кандай кишиге костюм жарашып калат. Салыштырмалуу айтса. Ушуну жаңылыктардан айта турган сөзбү ушул. Маалымат кабардан айта турган сөзбү ушул. Демек, биздин деңгээл аябагандай төмөн түшүп кетти деген сөз. Бир нерсе таң калтырып атат. Мүмкүн сиздер көбүрөөк келечекке болгон үмүтүңүздөр бышыгыраак болсо керек. Себеп баары эле президент айтты деп баштап атасыңар, же ушундай болгонбу, же оору болуп калганбы? Бул коррупция менен каршы күрөшүүнү аябай колдойм деп баштаганыңар мени таң калтырып атат да. А коррупция менен күрөшпөйм деп кайсы президент айткан жок? Вот азыр бир киши айтты, президент прям точку попал деп. Аскар Акаевич айткан, коррупция 7-чи кабатка чыгып кетти деп. Он не попадал в точку. Бийлик элге кызмат кылыш керек деп Бакиев айтты, тоже не попадал в точку. Биз токтотпойлубу эми? Мына президент айтып койду эле, анан кийин ушуну колдоп атабыз, анан ушундай болуп кетти, кокуй, жагдайыбыз жаман экен дегенде токтотушубуз керек го дейм. Биз токотер гана жерин айтышыбыз керек да. Биз өзүбүз бузуп атабыз айланайындар бийликти. Siz tuğra ayttыңыз, siz abdan katırdınız, siz geliştirdiniz. El sizdi kolda atat деп жүрүп ушул күнгө келдик садагаларым мен.